Мен Пазылова Кулпунай, 38 жаштамын. 4 балам бар. Biz 2019 жылы июнь айында Москвага бардык. Ал жакта да кыйынчылыктар болду. Иш таптык, жумуштап. Акырын жумушка кирип, ишими жакшы болуп иштей баштаганыбызда карантин болуп калды, пандемия болуп. Карантин болуп калып, иш токтоп, дагы үйдө отуруп калдык. Ошентип дагы кыйынчылыктар болуп, иш жок. Күйөөм дагы стройкада иштейт эле, стройкаларым токтоп. Күйөөм сахарный диабети бар. Ооруп калып, 2 жолу реанимацияга түшүп калды, больницага. Ишибиз жок, акчабыз жок. Анан кайтып келишке туура келди. Ниетим бар эди, максатым бар эди. Мындай швейный машина алып, тигип, бир цех ачсамбы деп. Долбоор келди, мигранттар боюнча жардам берет экен деген, ошол жака барып проект жаздым. Эл аралык миграциялык долбоор жакшы жардам беришти. Швейный машина алып келди, авиалогу менен кошуп алып келди, материалдары менен. Ошо ишим жакшы жүрүшүп кетсе, чоңураак местамды кеңири кылып цех ачсам деймин. Ошо эл аралык миграция уюмуна чоң ыраазычылыгын билдиремин. Чоң рахмат ушул долбоорго. Ушинтип машиналарды алып келип жардам бергенге ыраазычылык билдиремин.